өткөндө тарткан Жүсүп Абдурахманова көчөсүндөгү тротуар. Бүгүн мына жамгыр жаап атат. Нөшөрлөп тротуардын акыбалы өзү келип калган, келе турган жерге. Бул жерде мындай тазалабаган үчүн, арык тазалабаган үчүн мусор келип мындайга тыгылып, бул жакта көрүп атасыңар, басышка өтө ыңгайсыз, лай бар жок. Мусорду тазалабаган эч ким. Ушул ишкана билбейм эмне деген ишкана. Медиатор, адвокат, медиация эмне деген ишкана. ООО Национальный центр медиации дейт, адвокатура дейт, адвокат дейт, Жалабатский офис проекта улучшения услуг на местном уровне дейт. Булар местный уровеньде жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрү жакшыртуу деген мындай жанаалар бар экен. Бирок өзүнүн ишканасынын алдыдагы арыктарды бир жакшы иретке келтире албаптыр. Могу бизи тротуарлар. Бул Жүсүп Абдурахманова көчөсүндөгү, бул Жалал-Абадтын эң чоң көчөлөрүнүн бири. Тротуардын акыбалы ушул. Өткөндө айтып кеткенбиз. Могу Айти базарды жанындагы тротуардын акыбалыны. Мына, мисал үчүн мен жөө жүргүнчүмүн. Шу Айти базарда биякта ремонт жасайт да, машиналарды оңдойт. Мына, ошол үчүн машиналар запчасть базарда бул жерде. Ошого машиналар мындай келип, тротуарга туруп алат. Адамга басканга ыңгайсыздык жаратып, өздөрү мындай машинаны коюп атканда өздөрү ойлонбойт да, бул жерде адам басса кандай болот, коляска менен бирөө келетсе кандай болот. Бул жерде адам басыш керек эле, бирөөнүн жолун тосуп атам деп. Мана. Себеби эмне? Аң сезим жетишпейт да, өзүбүз жана кылбайбыз да, мына. Монда келип аз тротуарга туруп алып атат. Мына. Толугу мен тротуарга коюп алган. Бул жердечи машиналарды. Салам алейкум, шефтер. Кандайсыз? Жақсы, монтау. Шеф. Салам. Шеф. Мен мындай пешеходмун да, мындай айтканда. Анткени ол жерден келетсам, полный тротуарда, ол жер тротуар болуш керек да, турабы? Же жокпу? Чын айтсам, тротуар схемасын көрүш керек да. Жок, эми могу караң, бул бетте тротуар жок, турабы? Эми могул жерде логический тротуар келетканда, могул жерлерде тротуарда адам басканга вообще возможность жок да. Ошону кандай, ким менен обсуждение кылсак болот? Мэрия менен обсуждение кылат. Мэрия менен да? Могул жактагы иштегендер, бул жакта парковка кылып, аренда төлөйбү, кандай төлөйт билбейм. Мына парковканын место алгандан кийин парковка экен. Анан пешеход тоскан ал жакта обход кылса керек. Анысы билбейт, схемасын көрүш керек экен. Всё, болду, рахмат. Жигиттер, силер эмне дейсиңер? Могу тура эмеспи мындай тротуарга машина коюп алганы? Мына адамдар эмеле тура эмес деп атат. Эми өзүбүз президент, депутат, Чимкирик, биякта авария болуптур. Мэрия, депутат дейбиз. А бирок президент же депутат койдурбайт да мындай тротуарга коюп ал машинаны. Адамдар жол менен бассын, же суу менен бассын, же лай менен бассын.
машиналар тротуарда турсун дебейт да. Урматтуу достор, мен күйгөнүм, эмнеге күйүп атам? Мен күйгөнүм, биз бар жокту, баарынын күнөөнү бар жоктон табабыз. Бардыгыдан табабыз. Президенттен баштап Домкомго чейин күнөөлүү дейбиз. Бирок өзүбүз жана кылбайбыз да, өзүбүздөн сурабайбыз да. Мен туура кылып атамбы, туура эмес кылып атамбы? Машинаны туура коюп атамбы? Же үйдү туура куруп атамбы? Бирөөнүн акысыга кирип албадымбы? Бирөөнүн жерини басып албадымбы? Бирөөгө мешать этип атамбы, этпей атамбы деген суроону беребизби, бербейбизби? Ошол маселе, достор. Мен кайра айтып атам муну, айтып чыгам. Кээ бирге ошол сөз жетип, ойлонуп калса кээ бирлери, кийин секин жана кылса, ошол мен жетиштигим деп ойлойм да. Орусча айтканда, если я смогу хотя бы одного заставить задуматься. Депчи, да. Вот здесь тоже. Вот, өзү тротуарда акыбалын көргүлө. Тротуар почти жок деп койсок болот. А бирок карагыла, тротуарда суу агып атат, арыкта. Суу арыкта эмес, тротуарда агып атат да. Себеби тротуарда акыбалы суу отводдор жок. Мына арык куп-курук. Бардыгы суу тротуарда. Бул жолду бир нече жол көрсөттүм, курукчулук малда. Чаң, азыр жамгыр жаап атат, көрүп атабыз. Мына арык дегенде суу жок. Баары суу тротуарда. Мына себеби могу арык менен кетиш керек эле суу. Бирок ушул жерде жашаган адамдар өздөрү чыгып тазалап койбойт. Могул жерлерди чабыптыр, бир аз тазалаптыр, бирок суу кетпей атат. Мына катуура жамгыр жааса, бар лай келип, могу тротуарга чыгат. Тротуарга чыгып лай болот. Азыр биз жетебиз ошол жерге. Мына көрдүңөрбү? Арыкта суу кетпейт. Себеби арыктын ичи толгон, көпүрөлөр түгү толгон, суу өтпөй турган болуп. Мына жазда, жаз күз болуп калды. Жазда бир 2-3 жолу катуу жамгыр жаап, бул жака келген лай топурактар жолго чыгып кеткен. Эч кимдин иши жок аны менен. Могул жер жаз менен тупурак болуп турду. Азыр мына жамгыр жаады, лай. Мына көрүп жатасыңар. Лай. Мындай биз үйрөнүп калганбыз да, учукпайчы. Мындай эле айланып өтүп кетебиз. Сурабайбыз, эмнеге лай, эмнеге бул жакты иретке келтирбейт деп. Мына достор, ушундай. Орустар айткандай, что тебе больше всех надо дегендей, да, мне больше всех надо. Мен шу Жалал Абад шаардай жашоого ыңгайлуу шаарларда болсун деген ойдо эле. Эрте өзүм жашайм бул шаарда, бала чакам жашайт, ата энем жашайт, тууган уруктарым жашайт. Бардыгы жана болсун деген ойдо эле жасап атам бул иштерди. Рахмат баарыңарга.